Келгиле. 9 көбөйтүү 0,6 амалын аткаралы. Бул жерде бүтүн санды ондук бөлчөккө көбөйтүү керек. Бүтүн санды ондук бөлчөккө кантип көбөйтсө болот? Негизинен бул эмнени түшүндүрөт? Анда бул жерде көбөйтүү амалын аткаруу үчүн мамыча түрүндө көбөйтүү ыкмасын колдонсок болот. 9 көбөйтүү 0,6 0,6 көбөйтүндүнү аткарабыз. Бирок бул жерде бүтүн санды ондук бөлчөккө кантип көбөйтсөк болот деген көйгөй жаралып атат. Негизинен 0,6 бул ондук бөлчөк деп жатабыз. 0,6 ал барабар 6/10го. Себеби бул жердеги 6 ал ондук үлүш. 6-нын 1/10 бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Демек 6-ны 10го бөлсө, ал 0,6га барабар. Бул жерде жазып дагы көрсөтөлү. 6 бул бүтүн сан. Аны ондук бөлчөк түрүндө жазуу үчүн өтүр жана ондук үлүшүнө нөлдү жазып алуу керек. 6-нын негизги мааниси өзгөргөн жок. Демек бул жерде 6-ны 10го бөлсө, анын өтүрү оң жактан сол жакты көздөй бир цифрага жылып атат. Демек 0,6 болуп өзгөрүп атат. Анда негизги амалга кайта турган болсок, 9 көбөйтүү 0,6. 0,6 демек 6/10го барабар. Демек бул жерде биз 9 көбөйтүү 6/10 деп жазып алсак болот. Анда 6/10 негизинен 0,6-ны берет. Демек 6-ны 10го бөлүп, кайра аны 9га көбөйтүү керек. Же болбосо 9ду 6га көбөйтүп алып, аны 10го дагы бөлсө болот. Демек, алгач 9ду 6га көбөйтүп алуу керек. 6га көбөйтүп алабыз. Анда 9ду 6га көбөйтсө, ал 54гө барабар. 54. Демек, бул жердин көбөйтүндүсү 54гө барабар. Бирок 54-тү дагы бөлүү керек 10го. Анда бул жерден дагы 54-тү 10го бөлө турган болсок, бөлөбүз 10го. Аны 54 санын ондук бөлчөк түрүндө жазып ала турган болсок, 54-төн кийин өтүр жана ондук үлүшүнө 0 жазып алсак болот. Ал эми бул жерде 6 санын 10го бөлгөндө, анын өтүрүн бир цифрага оң жактан сол жака жылдырган болчубуз. Демек, бул жерде 54-тү дагы 10го бөлүү үчүн анын өтүрүн оң жактан сол жакты көздөй бир цифрага өтүрүн жылдырып алсак болот. Анда 5 менен 4-түн ортосуна биз өтүр коюп жазуу керек. Тигиндини бул жерден айта алабыз. 5/10-4гө барабар. 54-тү 10го бөлсө, ал 5/10-4гө барабар. Бул жерге тигиндини жазып алалы. 5/10-4. 9ду 0,6га көбөйтсө, ал 5/10-4гө барабар. Көбөйтүндүнү эсептеп алдык. 9 көбөйтүү 0,6 5/10-4гө барабар. Ал эми 9 көбөйтүү 6 54гө барабар. Демек, бир бүтүн санды ондук бөлчөккө көбөйткөндө, эгерде анын ондук үлүшү бар болсо, анда көбөйтүндүнүн дагы ондук үлүшү бар болобу. Мисалы, ондук бөлчөктө өтүрдөн кийин бир цифра бар. Ал эми көбөйтүндүдө дагы өтүрдөн кийин бир цифра бар. Бул эреже катары каралса болобу? Ойлонуп көрөбүз.